Ассаламу алейкум, айымдар жана мырзалар. Кезектеги сатылуучу батиребиз Юго-Востокто, жаштардын шаары болгон Юго-Восток шаарында, студенттер шаарчасында Тагдыр Насырдин Исанов 93 тарегинде жайгашкан. Же болбосо бул жолду Оштунун акыркы аялдамасы, же болбосо троллейбустун акыркы аялдамасы десек баарыңыздарга маалым болсо керек. Троллейбустун акыркы аялдамасы. Сол жагында Ак Буранын каналы жайгашкан, айланасында жогорку окуу жайлары абдан жык жайгашкан. Бул үйдү сатып алып ижарага бере турган болсоңуз, бул стабилдүү сизге киреши алып келип турат. Үй өзүн өзү буюрса 10 жылда актайт деген терең ишеничтебиз. 3 бөлмөлүү батирди мисалы үчүн ижарага берип кое турган болсоңуз деле жакшы эле акчага бересиз деген ойдобуз. Айланасында бала бакча жана мектептер дагы жакын жайгашкан. Үйдүн алдында унаа токтоочу королору кенен, балдар ойноо үчүн аянтчалары дагы кенен. Анда эместерге үйдүн ички абалын көргөзөт ойын. Биз биринчи кабатка тепкичи менен көтөрүлүп келдик. Үйдүн ички абалы, ремонттору орто. Орто десек жаңылышпасак керек. Туш кагаздарды жана потолокту жууп тазалоого болот. Эчтен кирип келгенде коридору Г формасында болуп калат. Көрүп турасыздар. Жуунуп тарануучу бөлмөсү менен ажаткана бөлмөсү өз-өзүнчө жайгашкан. Алгач эчтен бурулуп келип акыркы биринчи бөлмөлөргө башып бара турган болсок, эчтен кирип келип оң жакка бурула турган болсок, планировкасы боюнча ушул жер ачык болуш керек. Андан бурулганда эле дароо душка же болбосо жуунуп тарануучу бөлмөгө өтүш керек болчу. Анан бул жерди тосуп, чакан кылып, аябай жакшынакай кылып тосуп коюптур. Кир жуучу машинанын жайын жакшы кылып таап коюптур. Алгачкы бөлмөлөрүбүз бул жуунуп тарануучу бөлмөсү. Арисону жакшы, кафелдердин абалдары, сапаттарын жакшы. Мындай мен сиздерге суунун агымы дагы жакшы көрүп турасыздар. Суу толугу менен чыгып турат. Үйдү ипотекалык жолдо дагы сатып алсаңыздар албетте болот. Алмашуу жолдору дагы бар. Биз кийинки бөлмөгө башпай турган болсок, биздин кийинки бөлмөбүз балдар бөлмөсү. Балдар бөлмөсү бир аз чаканыраак. Башка бөлмөлөргө салыштырмалуу, мисалы үчүн ата-энелер уктоочу бөлмөсүнө же болбосо конок бөлмөсүнө караганда бир аз чаканыраак болуп турат. Эски батареялар деби, эски жылуулаткыч системалары бар. Эгер кааласаңыз жаңы коюп алсаңыз болот. Эгер каалап жашайын дей турган болсоңуз, ремонтту кайра башынан өткөрүп алсаңыз да болот. Бөлмөнүн терезеси күнбатыш тарапты карап турат. Көрүп турасыздар. Бул жагы коңшунун балкону болуп калат экен. Ушул жагы Юго-Восток. Барыңыздарга маалым. Мына жерде жогору жагына озгур башталат. Мына жакта жайындасы дагы Ак Бурага түшүп кете турган жайлары дагы бар. Бассейндер, эс алуучу жайлары жык жайгашкан. Ак Буранын жогору жагы бүт эле эс алуучу жайлар айланып кетти. Биз кийинки бөлмөгө башып баксак, ушул эле бөлмөгө оң жагына удай жанаша жайгашкан бөлмөсү, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү же болбосо спальный дейилчи. Потолоктору абалдары жакшы. Бөлмөнүн терезеси дагы жол тарапта Насырдин Исанов көчөсүн карап турат. Терезелери желимден, пластиктен. Эки көздүү терезе, эки жакка ачылат. Биз кийинки бөлмөлөргө башпасак, эшиктери жаңыдан экен. Биз кийинки бөлмөбүз, эчтен бет маңдай кирип келгендеги бөлмөбүз, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнө кире турган болсок, аябай чоң асмачыраак дейилип коюптур. Ушул эле бөлмөдөн балконго чыгып кетиш үчүн жолдору да бар. Айрым эмеректерди үй менен биргеликте калтырылат. Тыл зонасын дагы жакшы жерге жайгаштырып коюптур. Эшиктери эски эшиктер, балконго чыгып кетиш үчүн эшиктери Союз мезгилинде кандай курган болсо, сапатын жоготпой. Негизи Союздун жасаган сапаттарына эч кандай мындай жаман сөз айтпаш керек. Балкону дагы бар, чакан көрүп турасыздар. Китепкана катары пайдалансаңыздар болот. Эгер онлайн иштесеңиз, өзүңүзгө чакан ишкана катары пайдалансаңыз да болот. Бөлмөнүн терезеси унаа токтооч үчүн жайды жана ошондой эле короону карап турат. Балдар ойночу аянтчаны түштүк тарапта, күнчыгыш тарапты карап турат экен. Сквозная планировка. Эртең менен күн ушул тараптан тие турган болсо, кечиндеси түштөн кийин бул аркы бөлмөлөрдөн тийип калат. Бирок биринчи кабатка көп деле аябай күн тийип, жайындасы ыстып деле жибербейт. Биз акыркы бөлмөлөргө башып бара турган болсок, бул жакта тараткана бөлмөсү, тарата алуучу ыңгайлуулуктар бар, кафелдердин абалдары жакшы. Акыркы бөлмөбүз биздин акыркы бөлмөбүз, айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсүнүн эмеректери да үй менен биргеликте калтырылат. Газ мечи дагы киргизилген. Желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Сонун агымы жакшы. Бөлмөнүн терезеси дагы ушундай эле балдар ойночу короону карап турат. Айымдар жана мырзалар, ушу 3 бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, жалпы наркы 75 миң кечиресиздер, 75 миң акча доллары менен бааланууда. Кеми болот, албетте жакшы эле кеми болот.
$75 миң ақш долларды 87,4-кө көбөйтө турган болсок, 6,555,000 сомду чапчык болот экен. Албетте кем болот. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз төмөндөгү номерлорго байланышыңыз, кабарлашыңыз. Биздин контакт телефондорубуз 0226 315 315 номуруна кайрылсаңыз кененирээк маалымат алып аласыз. Ипотека жабында дагы сатып алсаңыздар болот. Алмашуу жолдору каралган. Эмнеге алмашуу керектигин ушул эле номурдан билип алсаңыздар болот. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар.